тирүү чыңгызды көрбөгөндөр, өлгөн чыңгызды көмбөгөндөр чыр чыгарып атат да. Телевидение келип турат, эртең тарс деп таласка жаркылдап кетет. Жаман сөз бул, жаман сөзүн таркап кетет бир бозда. Ошол мен Айтматовдон акча жedi деген адамдын арба куруп каптал кыймылдабай калсын дедим. Ошого чейин бардым. Бәрін алып келіп атқан, ақшаны алып келіп атқан, құрғызып атқан, идеяны баштап атқан ушул Рыскелдиге рахмат айттым. Рыскелди сага рахмат. Чыныбек Аксакал менен Айымхан энеге эстелик туруз элек туруп далбастап бияка алып келип коюп атасың. Мен айылга алып барайын бул эстеликти. Айылдыктар чечсин. Же айылга ошол эстеликти киргизбей койсун, мен деле киргизбей койсун. Бул жерде мына облустук прокуратурадан дагы райондук прокурорлор да турат. Депутатыбыз протоколдук тапшырма берип атат. Ушунчалык жакшы эстелик. Мындай эстелик чын айтканда мындай эстелик жок. Биринчи арканы көрүп туруп, буягы ушундай болуш керек деп келген мейман ошого суктанып киргендей болсун. Ушул Чыңгыздын ордосун тартып шекер айылга күйүп пышкан бала ушей болчу деп туруп өмүр бою тарыхта жазыла турган сенсиң Рыскелди айланайын. Белгилүү болгондой быйылкы жылы Талас облусунун Шекер айылында алып жазуучу Чыңгыз атабыздын урматына Чыңгыз Ордо тарыхый маданий комплексинин курулуш иштеринин алгачкы этабы башталды. Өлкө тарыхындагы бул ири долбоордун планы боюнча келаткан 2019 жылда Чыңгыз Ордо комплексинде жазуучунун айкели орнотулмакчы. Бирок учурда аталган долбоордогу жазуучунун айкели сатылып кетти, алмаштырылды. Жана ордого тургузула турган айкел жазуучунун образын ачып бере алган эмес деген айрым адамдардын жалган билдирүүлөрү сайттарда, Марал радиосунда жана Жалбырак телеканалында тараган. Андыктан долбоордун башкы демилгечилеринин бири Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Рыскелди Момбеков чуу жараткан маселе боюнча кече Чыңгыз Айтматовдун айкелин Шекер айылына алып келип, элеттиктердин коомдук талкуусуна салды. Алгачкылардан болуп, ошо Чыңгыз Ордо деген фондду түзөйүк. Анан акырындык менен айылда бир комплекс курайык деп иш чара болуп, мен өзүмдүн жаныман анда президенттин тил комиссиясында иштеп аткам. Жок, маданият министринде болчумун. 100 000 сом акча кошком. Анан бир жылкы деген болчумун. Андан кийин 2013 жылы мыногу 3 айкел турат. Ашым Жакбековдун, Капар Медетбековдун, Чыңгыз Айтматовдун. Биз ошолорго дагы акча чогултуп, ушуну өкмөттөн бир тыйын албай, биз шекерликтер, анан шаардыктар өзүбүздүн күчүбүз менен бүтүргөнбүз. 870 000 сомдон ашык чогулган акчага Рысбек Ниязбеков жетекчилик кылып, Капчок Абелдиев экөө Чыңгыз Ордонун эскизин чийдирген. Эскизин чийдирип, ошомойдон Чыңгыз Ордо коомдук бирикмесинин директору кылып, булар көпчүлүк добуш менен мени шайлашкан. Мен ошондон айткам, мен мындай колуман келген жардамды берейин. Мен ушул учкундун директору болуп турган кезде дагы бир директорлуктун эмне кереги бар? Директор болуп башка бирөөңөр болуп тургула, мыйзам жол бербейт экен деп, мен баш тарткам. Жок, болбой, сен ушуну баштан алып бар деп, ошо Чыңгыз Ордону мага жетектетип койгон. Мен президент Алмазбек Атамбаевга кирип, ушул Чыңгыз Ордо керек экенин, жазуучунун туулган айылында мекенинде ордо болбосо болбойт. Мына Манас ордо бар. Манас менен Чыңгызды сиз Ала Тоо аянтына койдуңуз. Бирине бирин тиктештирип. Эмне үчүн Таласта бирисинин ордосу бар, экинчисинин ордосу жок. Бири жетим болуп калат. Ушу бир ордо коргонго жардам бериңиз деп, ачыгын айтайын, Алмазбек Шаршенович ал кезде президент бюджет көтөрө албайт. Бул долбоор 500 миллион сом экен. 500 миллион сомго Рыскелди чын айтайын 50 миллион сомдон болгондо 10 мектеп курса болот. Бизге мектептер жетишпей атат. Буну акырындык менен курсак болот, мен колдойм. Бирок бир жылда бюджеттен 500 миллион сом бөлүп бере албайбыз. Мен өзүм жаныман акча берейин 500 000 сом. Бирок мен негизинен колдойм деди. Ордо болуш керек деди. Ошол эле сөз керек болчу. Анан ошол менен жүрдүк. Эскизибизди көтөрүп алып, барбаган жердин баарын бардык. Кийин өкмөттөн бул жер трансформация болмоюнча биз бул долбоорду каржылабайбыз деди. Анткени жер башы ачылбай туруп, анан арга кантип ордо салабыз деди. Сиздер билесиздер, мен депутат болуп барганда ушул маселени биринчи көтөргөм. Тилекке кайшы Темир Садиев буну колдобой койду.
бюджетте акча жок. Анан Чыңгыз Ордо деген эме бул коомдук бирикме экен. Анан айылга шекерге барганда салганда аны ким карайт? Анын айыл өкмөттүн балансты ала албайбы? Ардеги адамдардын айлык маянасы деген бар. Мына Герсенди музей Ак Дөбөдө каралбай атат. Буну ким карайт? Бекерли Ордо толонуп кетет да. Мынагы теги Бишкектин үстү жанында ВДНХнын алдында Манас айылы деген бар. Ошонун кебетесин кийип калбайбы деп Темир Аргенбаевич каршы болуп койду. Андан кийин Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп келгенде кайтадан көтөрүп кирип алып туруп, болуптур мен Чыңгыз менен 10 жыл чогуу депутат болуп иштешке, мен каржылап берейин Ырыскел деп 20 миллион сом акча бюджетке киргизген. 20 миллион сом акча киргизип, анан ошол менен трансформация маселеси келди. Трансформация маселесин быйыл жылдын башында 12 январда Сапар Жумакадырович айылга келген. Баарыңар билесиңер. Ошол келгенде аны дагы мен жеке демилге менен алып келгем. Өкмөт башчыны өзүңүн айылың алып келиш оңойлукка турбайт. Ал келсе райондун центрине келет да, бир-эки кишилер менен жолугушуп коюп кете берет. Жок, болбой отуруп мен аны көктүккө салып шекерге алып келген болчумун. Аны баарыңар жакшы билесиңер. Анан ошондо айтып келатканда Сапар Жумакадырович, сиз өкмөт башчы болдуңуз, сиз 40 жашыңызда өкмөттүн башына барсаңыз, Чыңгыз Төрөкулович 40 жашында мамлекеттик сыйлыкты алган. Велиндик сыйлыкты алган. Сиз да ошонун жолун жолдоңуз деп эритип, жибитип отуруп, мектеп менен шекердин мектеби менен клубка акча бөлдүрүп алгам. Болуп Ырыскелди чыныгы эмне сурайсыз дегенде ошо Чыңгыз Айтматовдун 50 жылдыгында ушул Күркөрө маданият үйү ачылды эле. Ушул ошондон бери ремонт болгон жок. Элдин баары ушул жерге келет. Мектепке 10 миллион сом бөлүп бериңиз ремонтко. Мыногу жолду асфальт кылып бериңиз. Мыногу Коксай менен шекердин ортосун бүтүрүп бериңиз. 90 жылдыктын алкагында деп туруп, баардыгын ошол кезден тапшырмай берип, ошолордун баардыгы 90 жылдыктын алкагында бүтүрүлдү да. Чыңгыз Ордо немесин чын айтайын, бул мына ушул жерде турган шекерликтер баарыңар билесиңер. Менден башка бир киши көтөргөн эмес. Бар бекер ошондой киши таап бергилечи. Чыңгыз Ордо жөнүндө чынында кам көргөн киши. Анан акыркы кездердеги саясаттагы айрым шекерлик бир эки адам, ачыгын айтайын, эми атын айтпай эле коеюн, атын өзүңөр деле аңдап билип алсаңар болот. Ошо шекер айылына курулуп аткан Чыңгыз Ордо комплексине Айтматовдун айкелин алмаштырып, Ырыскелди Момбеков деген акча жеп алыптыр деген жаманат сөз айтыптыр. Менин жан дүйнөм ушунчалык неме кылды, шаардагы туугандар менен калды. Мен аларды каргадым, телевидение аркылуу жооп бердим. Ошол мени жаманатты кылган адамдын жаназасы жакындап калсын дедим. Мен дагы Олянын баласымын дедим. Ошол мен Айтматовдон акча жеди деген адамдын арба куруп каптал кыймылдабай калсын дедим. Ошого чейин бардым. Ушундай сөздү айтканга негиздеп беришти. Балекеттин баары эмнеден башталды? Быйылкы жылга мына улан айтты. Мына Гострой турат. 20 миллион сом бөлүнгөн. Быйылкы жылга баарыңар билесиңер. Жер туран 20 миллион сом бул жанагы 500 миллион сомдун документациясында ПСД деп коет. Кандай проектти ошол документ эле кетмек, бияка эчтеке келмек эмес. Мына өзүңөр билесиңер 12 июнда берге Сооронбай Шарипович тап келип, муногу сүрөттү көргөзүп, жок дегенде 90 жылдыкта ушуну каржылап бериңизчи, Чыңгыздын 90 жылдыгында документ эле бүтүп, эчтеке бүтпөптүр деп туруп, 68 миллион сомго тендер чыгып атат. 48 миллион каяктан келипчү? Туурабы? Буну президенти Сооронбай Шариповичтин түздөн түз тапшырмасы негизинде өкмөт ушуну киргизип атат. Мынагы 100 миллион сомдук жумуш бүттү да. Анан ушуну көрө албагандар. Чыңгыздын ошо немесин 90 жылдын көрө албагандар, ушу Чыңгыздын тою бүткөндөн кийин артынан ушу баягы тирүү Чыңгызды көрбөгөндөр, өлгөн Чыңгызды көмбөгөндөр чыр чыгарып атат да. Ошо Чыңгыз Төрөкуловичтун арбагына бир чымындай да пайда алып келбегендер чыр чыгарып 2 жол телевидениеден чыгыптыр. Айкелди алмаштырып койду. Буну Момбек өзү эле чечип коюптур. Президенттин аппарат башчысын мен башкарып калыптыр. Ал менин кабинетте отуруп, маданият министринде мен башкарып калыптыр да. Момбектин кабинетинде болгон да, Момбектин кабинетте болгон. Демилгечи мен болсо мен кабинетинде болот да. Мен аны жашырбайм. Болгону шекерге келе турган күндүн алдында президент айтты. Ырыскелди Чыныбекович, могу Чыңгыз Айтматовдун жанагы Архазия беле? Архазия жасаган эстелиги кымбат экен деди. 12 миллион сом экен деди. Ана мен баястан байкеге айттым, эмне үчүн 12 миллион сом мунун? Эмнеден турат десем, бул кадимки арматура, анан гипс менен каптайм, анан сыртын жез менен чаптайм дейт. Эми ошол 12 миллион сом турасы кем ошондого барып калат деди. Президентибиз дагы, премьерибиз дагы буга карманча каршы болду. Эмне үчүн бул 14-12 миллион сом болот?
12 миллион сом деген чоң акча да. Башка эстеликтер мисалы тиги Сүймөнкул Чокморовдун полностью баштан аягына чейин жестен куюлган эстелиги 14 миллион сом болса, биздики сырты гана чапталган 12 миллион сом болушу мүмкүн эмес деди да. Бул эстелик жөнүндө сөз болуп кетти. Бул эстеликти мына мен азыр эми куттуу жерде туруп айтып атам. Февралдын башында мага ошол кезде өкмөт башчы Сапар Жумакадырович телефон чалды. Ырыскелди Чыныбекович, Болот Шамшиев, Мар Бажиевтер менен биргеликте бир атаңыздын деди. Чыңгыз Төрөкуловдун бир эстелиги бар экен, барып көрбөйсүзбү? Сиз эксперт болуп бериңизчи деди. Анан бардык. Бишкектен баягы аэропортко кеткен жол жакта экен. Анан барсам мына эстеликти көрдүм. Анан эксперттер, архитектор, скульптор баардык чогулуп туруптур. Анан барып, анан ар ким айтып атты, мындай экен, тигинде экен, жакшы экен, жаман экен деди. Анан сизге дегенде мен депутат катары айтып коеюн, ошонун айылдашы катары айтып коеюн. Мен Айтматовдун канча эстелигин көрдүм. Бирок эң чебер, эң жакшы жасалган ушул экен дедим. Москвада жасалган ал Пушкинби, Шукшинби мен билбейм дедим. Бирок Айтматовго окшош эмес дедим. Туркиядагы Тургут Озалбы же Эрдоганбы билбейм, анын да Чыңгызга окшош эмес дедим. Кыргызстандагы канча эстелик айкел бар болсо, алардын баардыгы эле Айтматовдун образын бере албаган айкелдер. Бирок ноги эстелик жалаң гана бронзадан, бронза деген колодон куюлган экен. Аябай жакшы экен десем, буну Москвага 2 гектар жер Путин берип атат, ошол жерге коебуз дешти. Анан тиги Болот Шамшиев менен Мар Бажиев эми алар Чыңгыз Төрөкулович менен чогуу иштешип калган инсандар. Алар айтты, 2 гектар жерге аянтка бул отурбайт деди. Кичеке болуп калат, же болбосо жанагы чоң баштуу неме кичинекей такая кийгенде болуп калат деди. Капаттың айдап, анан ошентип эксперттин группага мен айттым, мен жарайт дедим Москвага деле. Мындай эстелик таппайсыңар дедим. Болуптур деп, анан алар жаратпай койду, мен эле макул болдум, калгандары Москвага каршы болду. Анан мен Сапар Жумакадыровичке келип айттым, ушул эстеликти Москвага жаратпай койдуңар. Мындай эстеликти жазатыш кыйын, табыш кыйын. Бул деген адамдын мына жаратмандыктын бир немеси, белгиси. Ушул эстеликти таң көрүп мен Шекерде Чыңгыз Ордого алып кетсем, ошол жерге жанагы кийин курулаткан гостиницаны алдына барып коюп коет элем десем, ушуну канча акчасы канча болду экен, биз шекерликтер кайрымдуулук өткөрүп бир акча чогултуп сатып алабыз десек, жок, биз сизге бекер беребиз деди. Биз буну сатып алабыз, бирок шекерге бекер беребиз деди да. Эми ошону мен айттым, муну шекерге бекер берет десем, аны сага бекер бергенде дейт, ой, мага бекер бермек беле. Силер акча чогулттуңарбы ушул эстеликке? Же Талас область чогултту, мына губернатор орунбасары бир тыйын чогулткан жок да. Өкмөт проект ичине киргизип, жанагы ээсинен сатып алды да. Ээси Эшимов Рустам Өңгөлдүк. Жана көрдүңөр болуш керек. Ошол буну Ростов-на-Донуга 2013 жылы Кыргызстандан барган мигранттар ушу биздин кыргызстандык экенибизди, кыргыз экенибизди билсин, ушу бир кыргыздын атуулуна эстелик тургузайык деп Ростов-на-Донуга тургузабыз деп бирөө 2000 рубль, бирөө 5000 рубль, бирөө 50 доллар, 100 доллар калтырып 38 000 доллар чогултат. Анан ушул эстеликти 20 000 долларга жасатат. Буну Азамат Абдрахманов, Тынчтыкбек, анан Багдаттын 3 бала жасаган. Кыргызстандын балдары. Буну бронзаны чогултуп куюшкан. Колону чогултуп жүрүп куюшкан. Анан Ростов-на-Донуга алып барабыз дешкенде, Растамошка да 14 000 доллар болуп калып, кайта акча чогултурбай калып, ошентип алар талашып келип отурганча бул калып калат. Анан кийин жанагы Руслан Эшимов деген жаманаттыгыла, сен баягы бизден чогултурган акчага эстелик тургузбай эле, сен Бишкектен квартира алып алыпсың дейт. Эстелик турат, мен кургузгам, Кыргызстандан алып чыгыш үчүн Растамошка кылыш керек экен аны. 14 000 доллар турат экен, чогултуп берсе, жок, биз чогултпайбыз. Чыңгыз бизге керек жок, акчабыз бер дейт. Анан ал байкуш ошентип өкмөт башчыга кирет Сапарга, Жумакадыровго, Исаковго. Менде бир эстелик бар, Москвага коё сатсыңар, сатып албайсыңар дейт. Анан Сапар бизди жиберип атат да, биз көрүп атабыз. Анан ушуну эми Ырыскелди жеп койду дегенде, карандай жаның ушинтип неме болот экен да, карабасат экен да. Ушундай ушак айыңдар чыгарды. Чыңгызды көрбөгөндөр, чыңгызды көмбөгөндөр ушу башка айылдын атуулдар кылып, анан бул эстеликти биз шекерге киргизбейбиз дейт. Шекерге кирбесин бул эстелик дейт. Биз шекерликтер каршыбыз деди. Мына кимиңиздер айттыңыздар ошо эстеликке ким каршы эле? Мен бул эстелик жөнүндө мына Аман аке турат. Турабы? Мен бардыгы менен акылдашкам, айткам ушундай деп. Бул 2 миллион 600 000 болгону. А жанагы келе турган эстелик, кура турган эстелик 12 миллион болчу.
Бирок президент келгенде мына о жерде турганда баардыгыңыздар бар болчусуз. Сооронбай Жээнбековден турабы? Мына ушуну тетиги сүрөттү көргөзгөн болчу. Ушуга батасын берип, ушуну тургузгула деп кеткен президент тапшырмасы. Дастан Артисбекович келгенде капсула салганда да ушул болчу. Анан кийин муну Момбек өзгөртүп жиберди да, отурган эстеликти мен турган эстеликке алмаштырып жиберип, ортодон акча көрүп турду. Ушу жаманатты кылып бүтүштү да. Белгилей кетсек, аталган айкел мындан 6 жыл мурун жасалып бүткөн жана бул чет мамлекетке алынып кетмек. Бирок сыртка алып чыгууда баажы төлөмү чоң каражатка турган. Андыктан айкел Кыргызстанда калтырылып, үстүбүздөгү жылы аны орнотуу иши карала баштаган. Андыктан учурда айрым адамдар тарабынан бул айкел алмашылган, тургузула турган эстелик даяр жана анын баасы 12 миллион сом болчу деген маалыматтар тараган. Мындай пикирге эл өкүлү жооп кылып, айрымдар жазуучунун айкелин саясатка айландырып жатышат дейт. Бул кандай болгон күндө да Чыңгыз шекерлик. Анан шекерликтер силер айтышкан керек болчу буну. Мен айтпашым керек. Мен ачуума чыдабай атайын бүгүн эртең менен кече президенттин аппарат башчысында жаманатты кылып атат Досал Акбаралиевди. Рыскелди чиновник деди. Сиз айылыңызга ушундай жакшылык кылдыңыз, айылыңыз ооз ачпай койду дейт. Сиз болбой отуруп президентти көндүрдүңүз. Биз 68 миллион сомго Чыңгыз Ордого акча бөлүп берсек, 68 миллион сом акча бөлүп туруп бюджеттикте жок акчаны бөлүп беришти. Резервдик фонддон. Анан силердин айылыңдагылар ушул эстелик жарабайт, бул эксперттик группа чыгарып койгон экен деп, Москвага чыгарып койгон. Анан 15 гектар жерге 2 гектар жерде 15 гектар бул жер бак экенин деле көрбөптүр да. Бул алдагы айкел отура турган жер 150 метр болуш керек радиусу да. 150 метрге отургузуп атабыз. Бул эми сапатын көрдүңөр. Колунун кан тамырына чейин көрүнүп турат. Анан Чыңгыз деген өмүрү минтип желбегей жанган эмес. Кыргыздын салтында аял өлгөн киши желбегей жаманат дейт да. Мен Чыңгыздын канча деген кинолорун немелерин көрдүк. Турабы? Желбегей жамынып жүрчү да, жеңин чыгарып туруп. Ошентип кылып шаарда 1-2 жаманат кылып жиберди. Анан президенттин аппарат башчысы Досал Акбаралиевич айтты: "Мен айылга алып барайын бул эстеликти. Айылдыктар чечсин. Же айылга ушул эстеликти киргизбей койсун, мен деле киргизбей койсун. Мен алып кетейин анда. Ордосун бардын алып кетейин" деп. Ушинтип жаманатты кылды да. Анан өткөндө рахмат, айылдык кеңештин депутаттары силер айттыңар. Ошо башка айылдын адамдар кийлигишпей эле койсун бизге. Биз өзүбүз билебиз депчи. Туурабы? Бирок ошол эске алынган жок. Үн катып отурасыңар да, эми бекер берем дегенде дейт. Эми бекер бербегенде мына шекерден же Чыңгыз Ордодон бир тыйын кетти. Өкмөт бизге бекер берди. Керек болсо 100 миллион сом быйыл шекерге бекер берди да. Мына былтыр көктүккө салып отуруп 1 километр жолду Арчолго киргизсем, азыр кече акыркы күнү 2 километр киргизип келдим. Тиги наркы Эшен атанын мүрзөсүнө чейин бара турган кылдырып. Асфальт жолду. 2 километр кырылыш отуруп киргизип келдим жылдын аягында. Эми аны эртеңде кайтат, буну мен кылдым деп. Ушу Момбек айылдын көстүрү баарын тартып баратат, ушу Арчолго жол салып атат деп. Сөзү жок депутаттар бар. Көзүн айтпай эле коюн. Анан ошолордун баардыгы тиги бирөөлөрдү шыкап коюп, мени жаманатты кылып коюп турат да. Баардыгын өзүнүн айылына алып кетти. Чыңгыз Айтматов 90 жылдыгын шылтоолоп туруп, баардыгын айылдын баарын асфальт кылып атат, мектебин кылып атат. Эми бул Айтматовдун кадыр баркы да. Анан мен болгону маселени туура кабыргасынан коюп инвестор тарттырдым да. Ошо 100 жылдыкка чейин ушул жерди бир Айтматов аттагы шаарча кылып койсок, ушул 100 жылдыгында ушул Чыңгыз Ордо болуп калса, ушул жерде бир лицей болуп калса, ушул жерде бир дагы бир жакшы нерселер болуп калса, бир чоң комплекс болуп калса деген ниет менен кылып атабыз да. Анан баштаган ишиңди баштаганда эле артыңан ушундай айылдаштарың жаман сөз кылса жакшыбы? Президентибиз быйылкы 90 жылдыкты кандай кылып өткөрдү? Айтматов форумун өткөрдү. Мына ушул жерге Чыңгыз Ордонун курулушуна старт берди. Өзү бир эмес, 2 жол келип кетти. Кыргызстандан бир айылды тапкылачы. Президент 2 жол барган. Барбы? Премьер-министр 2 жол келген айылыңар барбы? Жок. Жок. Мына губернатордун орунбасары, область жетекчилери барып турат. Барды эле. Бир да жерге барган эмес. 2 жол урматтап, ушу Чыңгыз Айтматовдун арбагын урматтаган, ошонун ордосуна өзүм премьер-министр болуп турганда 20 миллион сом бердим эле. Президент болуп турганда дагы 50 миллион берейин деп 70 миллионго тендерди жарыялатып, өзү келип старт берип кетти го. Бул калппы? Ажа баскан жер. Анан артынан ушундай сөздөр чыгып атат да. Муногу эстелик мына ушул. Муногу жерге тура турган эстелик ушул. Бул бронзадан жасалган. Анан шекерликтер өздөрү көзү менен көрсүнчү муногу бронза эмне болот экенин. Анан муногунун баардыгы бул 1 тонналык жалаң бронзадан, колодон куюлган эме. Аталган коомдук угууга облус жетекчисинин 1-орун басары Канымет Осмонбеков катышып,
Айкелдин тегерегиндеги маселе жана Чыңгыз Ордо комплексинин курулуш иштери боюнча пикирин билдирди. Ар бир нерсенин башталган жумуштун башында бирөө болсо гана башталат да. Бирок мына замечание туура. Айыл өкмөт деген бар. Ошол жерге сметаңар канча болуп атат? Жана айтып бербедиңизби? 68 миллион акча каражаты каралган. Тендерден 62 миллион утулду. Бүгүнкү күндө 25 миллион акча, 23 миллиону освоить этилди деп. Мына ошолор 13 миллион. Ошолордун баардыгын жакшынакай кылып туруп кагазга түшүрүп туруп Чыңгыз Ордонун курулуш процесси деп туруп ошол жерге жазып койгула. Ошондо күмөн ойлордун баардыгы жок болот. Ошол жерде көрүнүп тургандай болсун. Анан кийин бул жерде мына облустук прокуратурадан дагы райондук прокурорлор да турат. Депутатыбыз протоколдук тапшырма берип атат. Эгерде кандай туура эмес нерселер боло турган болсо, мыйзам бузуулар болгон болсо, ал мыйзам чегинде жооп бериш керек. Анан эми жана Чыңгыз Ордонун ушул жерде тургандагы эң сонун жана Ырыскел Чыныбекович айтып кетпедиби? Бишкекте маңдай тескей болуп туруп Чыңгыз атабыз менен Манас атабыздын айкели туруп атат. Таластын ичинде Манас Ордо менен тиги башы таластын бул башында Чыңгыз Ордон турат. Куда каласа туруп калат. 5 жыл болобу канча жылга неметилсе жана 500 миллион сом карала турган болсо акыр турат ушул жерде. Ынтымакка келиш керек. Мына сыймыктанып коюш керек. Жанагы аксакал айтпадыбы Молдоке? Чыңгыз Ордонун ушул жерге туруп калганына биз шекерликтер сүйүнүшүбүз керек деп. Шекерликтер ушул жерде Чыңгыз атабыздын өзү төрөлүп калганына сүйүнүшүбүз керек. Бир эле шекерликтер эмес, талас кыргыз эли сүйүнүшүбүз керек. Ушул Ордо куда каласа ушул жерде бүтүп калсын. Момундай болуп, эми буну башка облустагы, башка региондогулар дагы угушат. Уят эле нерсе. Ынтымакка келишибиз керек. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Укук коргоо органдары турат. Эгер мыйзам бузуучулуктар болгон болсо, ошол мыйзам чегинде жооп беришет. Анан биз ушул облустук жетекчилик катары губернатор да келмек, ал иш сапары менен сыртка чыгып кетти эле. Ушул Чыңгыз Ордонун кандай курулуп, кандай бүтүшүнө биз мынакей көзөмөл кылабыз. Эң негизгиси мен сиздерден суранам, ынтымакка келиңиздер. Рахмат. Мындан тышкары бул айкел жазуучунун образын ачып бере албай калган. Анын үстүнө көлөмү дагы кичине жана жазуучу үстүнө эч качан желбеге жамыган эмес деген айрым пикирлер тараган. Бирок коомдук угунун катышуучулары аталган айкелге жакшы баасын беришип, салмагы 1 тоннадан ашык колодон жасалган эстеликти бир добуштан жактырышты. Чикем биз менен болот бул жерде. Чикем арбага колдойт. Чикем бүгүн арбага колдошты. Экинчи бир сөз. Колдо бар алтын барк жок кылдык да биз. Кичине. Болот, Ырыскелди, элим сантпе. Жана айтында миңдин бир аксак болот. Анан баягы бирок бир карым майды бирөө чиртип коет экен да. Аны укпап турук биз. Желбеге жамым деген эмне? Чикем бул азиаттык киши. Жана европалык киши. Азиатсон. Ооба. А киши желбеге жамып жүрөт. Баягы Расул Гамсатов айткан болуш керек бул кишини. Азиатка да таандык, Европага таандык. Кыргыздар айта берет. Эркин жүргөн киши. Анан кийин жана биз келгенде өзчө кичине талаш тарыш болду, бирок бирикка келдик. Көлөмү чоңойтса дедик. Бирок жасалып калар экен, турсун, арыны келсин. Экинчи тагы бир айтып турган сөз. Ырыскелди сага рахмат. Чикем Чыныбек аксакал менен Айымкан энеге эстелик турзелек туруп далбастап бияка алып келип коюп атасың. Мунуңа да рахмат сага айнайын. Жасасаң болмо калар. Мына бул сенин эрдигиң. Айлыгынан азамат чыкса эл көрөт пайдасын дейт. Эгерде Чикемде турат кудака туруш керек. Эл аман турса, журт аман турса. Анан көрө албаганда айта берет. Элге кандай жакшы. Балдарга руханий байлык каяктан келет? Мына Чикемден келет. Чикемдин арбагына бирөө буттосо турган болсо, Чикемдин арбагына киши бир жеп кое турган болсо, аны башкача. Мына көрдүк. Президенттер эмне болуп кетти экен. Так что аман болгула балдар. Баркына жетелик бардым баркына. Эстелик чын айтканда ушундай образы дагы, мына чыгармачыл адам катарында айтканда образы дагы, өзүнүн турган турпаты дагы, кебетеси, окшоштугу
ушунчалык жакшы эстелик. Мындай эстелик чын айтканда мен билбейм, чикемди мындан бөлөк эстелигим эч жерде мына көрүп эле жүрөбүз, бирок мындай эстелик жок. Биринчиден. Экинчиден мен айтар элем, жана берде айтышып атат, мындай кичирээк болуп калыптыр. Кептин баардыгы кичирегинде эмес. Мына байкагыла. Ушунчалык мындай изящность, баардыгы пропорциональность деп коет. Баардыгын турпаты, баарынан дагы образы чикемдин. Карап тургулачы. Баскан ошо кыймылы, даже ойлонуп турганы. Мунун баары ушунчалык чеберчиликте жасалган эстелик экен. Бул абдан туура тандалган эстелик. Анан экинчиден мен айтар элем, эми мунун баягы постаменти менен тияка койгондогусунун баарын эми архитекторлор өзлөрү келтирет баарынчы. Анан ошон үчүн мен айтар элем, мына эстеликти ушул жерге абдан ылайык болуптур, ылайык туурап келиптирсиз. Скелчинович. Бул абдан колдой турган нерсе. Анан жанагы желбеге жамууну дегенчи. Мына мен деле биз деле ошо чикең менен баягы жакын жүрбөсөк дагы мындай сыртынан көрүп, баскан турганын көрүп калган кишилербиз. Кол берип учурашып калган кишилербиз. Чикең дайыма ушундай чыгармачылыкка келгенде, же болбосо үйүнөн чыкканда, же паркта басып жүргөндө дайыма дал ушундай болуп желбеге эле жамынып жүрчү. Ал желбеге жамууну деген ал кыргыздын эч кандай берде мына бүгүнкү биз 21-жылында жашап атабыз. Анан каяктагы бир эски салтты бирдекени айтып алшытуу болбош керек. Таптагыр болбош керек. Ошон үчүн мен оюмча эми баарыбыз эле таластын кулундарыбыз, баарыбыз эле ушундай мекенчил адамдарбыз. Анан мен оюмча шекерликтер эми бул маселени 100% колдошуңар керек. Мына аракет кылып атат, мынакей май айында ушу ачылыш болот деп атат. Буга да чоң күч керек. Ошон үчүн жалпы эл журт менен мындай ынтымакка келели дагы, анан кийин баардык ишти мындай эмеге ынтымакка келип, ынтымакка салып, анан кийин чечилиш керек. Аталган айкелди шекерге алып келип элдин талкуусуна салган эл өкүлү Рыскелди Момбековго Чыңгыз Ордо комплексинин курулуш иштеринин башталышына кошкон салым үчүн айыл тургундары ыраазычылыктарын билдиришти. Будан 7 жыл мурун мына мен да баргам, Бишкекке жылкысын союп, дастуркан жасап, өңкөй шекерлик Бишкектеги жигиттер чакырган. Биз 10 чакты болуп бардык, ошондо оюн айтты. Мен Чыңгыз Ордо комплексин курганга аракет кылып атам деди. Проектин чийгизип коюптур. Бирок ошонун ортосунда чикем 85 жылдык болуп калып, эми муну кое турайык деди туугандар деди. Чикеңин эстелиги шекерде жок экен деди. Ошентип чикеңин артынан Капар Медетбек менен Ашым Жакупбектин эстелиги 3 эстелик туруп калды шекерге. Маданият үйүнүн астында. Мына ушу жумушта мына Рыскелди бүтүргөн. Мына биринчи чикем шекер үчүн күйгөн. Анан ким күйдү? Эч ким бир тиын берген жок. Эч ким жардам берген жок. Мына баарын алып келип аткан, акчаны алып келип аткан, кургузуп аткан, идеяны баштап аткан ушул Рыскелдиге рахмат айткыла. Анан бул депутат болгондо айткан сөз эсимде. Эгерде депутат болсом, Кудай тилегимди берсе, мен ушул Чыңгыз Ордо комплексин курганга эң биринчи жолу күчүмдү ушуга жумшайм деген. Кана ушул жерде турган шекерликтер ушу иши ийгиликтүү болсун. Мына жаңы жыл келе атат. Жаңы жылдын астында баарыңар батаңарды берип коелу Рыскелдиге. Омин. Рыскелди маданият министри болчу да. Ошондо молдо кең. Бул 5 киши барып туруп, ошондо Чыңгыз Ордо деген идея ошол убакта чыгып, ошондо кирсек, Рыскелди сразу айтты, бул деген жакшы идея. Негизи ар бири талкуусу болбойт экен, акыйкаты болот экен. Эми баарын өзүңдөн уктук, өзүңдөн билдик. Кандай болгон таржыма кылын баарын өзүң айтып бердиң сөзүң кыскасы. Эми түшүнбөстүк баарыбызда боло берет. Бири кичине дейт, бири чоң дейбиз. Ишыгы бул өзү жакшы ниет менен башында эле жазалып калган экен, ошол Ордо шекерге насип болуп калган экен деп буйруса, туурабы? Эми ушул келип калган нерсени деле жакшынакай кылып кабыл алып, ынтымак менен, ырыс-кешик менен айланайындар. Чуусу жок эле. Жума күнү Кудайдын улуу күнү бүгүн. Бирок эми аркы берки маселе ачык. Берден талашуу чарчуу болгон жок. Жакшы болуп атат. Мына ишиң ийгиликтүү болсун алтыным эй. Насипке баш ийик да бар туугандар айнай. Чуучудун кереги жок. Телевидение келип турат. Эртең тарс деп таласка жаркылдап кетет. Жаман сөз бул, жаман сөзүн таркап кетет бир бозда. Мына шариятты айтып атам мен мынакей. Мына жума күнүм таштап туруп, Аллам өзү Кудай өзүн кечирсин деп мына жигиттер келгенин, областын Аттыбазар токтотуп Аллам өзү кечирсин айланайын. Айылымды таштап келдим, намазымды таштап келдим. Эми Алла разы болсун. Башка миледебиз айланайындар, эй. Ынтымак кылайык, жакшынакай Чыңгыз Ордосу куруп алайык. Ушул жер чоң шаар болсун айлан, Алла разы болсун. Чыңгыз Ордону дагы ошо Рыскелди баштаган. Карыя болсом да пенсияга чыкканда иши кылып, бир жардам тийип калабы, тийбей калабы, каяка болсо да силердин араңарда мен да жүрөйүн деп биринчи жолу катышып калдым эле.
ошондо бардык чыгымын көтөрүп, анан жанагыдай иштерди башталган. Жанагыдай иштер башталган. Эми мындай туугандар, ушул Ырыскелди балабыз бар экен, ушунчалык иштер болуп атат. Анан кийин Ырыскелди, сен өзүңө да биз үчүн да баарыбыз үчүн ушу неме менен сыймыктанабыз, Чыңгыз менен. Анан колуңан келишинче иш кылып, Чыңгыздын бардык ишин жакшы жүргүзүп, ушундай бир баштаган жанагыдай ишиңди жакшылап бүтүрүп берсең деген ушундай неме бар. Ал эми жамандык жакка барбай эле ал эки ишини бизге бер. Айкөлдүгүңдү ушундай билдирип, айылдын атын жамандыкты кылбайык. Айыл келип туруп эки-экиден бөлүнүшүп атыр, эки-экиден соттошуп атыр дейт. Андан көрөк башка сыр тукпасын. Өзүбүздүн айылыбыз, өзүбүз менен өзүбүз тарбияга чакырайык. Ушул жакшылыгыңды, ушул кылган элиңе кылган кызматыңды бул сен өмүр бою дайыма шекердин оюнда каласың. Чыңгыздын ушул айкөлүн, ушул Чыңгыздын ордосун тартып шекер айылга күйүп бышкан бала ушей болчу деп туруп өмүр бою тарыхта жазыла турган сенсиң, Ырыскелди айланайын. Рахмат Ырыскелдиге эми айтып, рахматыбызды айтып жеткизе албайбыз. Рахмат. Чуркага айыл үчүн, эл үчүн чуркаган ушундай эле болот. Ал эми менин айтарым, эшигин көрүп төрүнөт дейт да. Биринчи арка. Арка бул Көксайга кирип бараткан менен Аманбаевка кирип келаткандагы аркаларга салыштырганда начар. Муну как Чикеңин ордосуна келатканда, Манастын ордосуна кирип бараткандай деңгээлдеги арка болуш керек. Ага болбосо бийик болуш керек, заңгырап өзүнө тартып турсун элди. Биринчи арканы көрүп туруп, буягы ушундай болуш керек деп келген мейман ошого суктанып киргендей болсун. Ал эми будан аркы ийгилик, жакшылык бул айылдаш мына биздебиз да. Биз ошону эмне кылабыз? Жакшысын да, жаманын да биз айтып турушубуз керек. Негизи ушундай замечаниялерди. Ал эми баштаган иш Кудай кааласа куру калбайт. Ырыскелди турганда бул аягына чыгат. Кудай кааласа дайыма ийгиликте болоюк. Жакшылык болсун, Коомдук укууга аталган комплекстин курулуш иштеринин жүрүшүнө түздөн түз тийиши бар башкармалыктардын жетекчилери дагы келген. Алардын айтымында Чыңгыз Ордо комплексинин курулуш иштери 8 этаптан туруп, жалпы 500 миллион сомдон ашуун каражат жумшалат. Бүгүнкү күндө биринчи этабы башталып, ал 62 миллион сомго бааланган. Учурда анын 13 миллион сому толук жумшалып бүттү. Аталган комплекстин курулуш иштерине жана андагы ар бир айкелдин тургузулушуна катуу көзөмөл коюлуп, жергиликтүү тургундардын дагы сунуш пикирлери эске алынууда. Биз азырдагы проекттиге өзгөртүүлөрдү киргизебиз. 2,5 метр дагы көтөрө турган болдук. Дагы бир өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Бул жагынан мен кепилдик берем. Анан азыркы айылдын тургундары бүгүн айтып атасыздар, биз ушул курулуштун жүрүү процесси менен биз таанышып жүрсөк, билсек деп. Дагы бир жаңылык сиздерге. Мурун мындай болгон эмес. Азыр бүгүнкү күндө технологиянын өнүккөн мезгили, ар бир адам интернетке телефондон гана кирсе болот, телефондон эле кирсеңиздер болот. Мамлекеттик курулуш агенттиги деп ачсаңыздар, ал жерде портал бар. Порталда ушул курулуштун бүт бүгүнкү күндө жүрүп аткан мезгили жума сайын бир неделяда жаңыланып турат. Кандай иш жүрүп жатат, канча акча каражаты бөлүндү, акча каражаты кай жака кетти, ошо менен ар бир кыргызстандык жанар эмес, бүт дүйнө таанышса болот. Ал порталда ачык, ошону менен колдонуп карап турсаңыздар болот. Анан дагы биз дагы бир айтып кетели, курулуш агенттиги жергиликтүү эл менен иштөөгө, силердин сын пикириңерди укканга биз дайым даярбыз. Аны биз дайым кабыл алабыз. Азыркы арканы кабыл алгандай эле. Чоң рахмат. Мындан тышкары Талас облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Улан Нуралиев жергиликтүү тургундарга Чыңгыз Ордо комплексинин курулуш иштери боюнча маалымат берип, жумшалган каражаттардын суммасын жарыялады. Проектирование тендер жарыялангандан кийин Архазия, Осо Архазия, архитектор Амыркулов деген утуп алды. Ошол жана эскизди жасаган киши өзү утуп алды проектированияны. Анан бизге проектирование кылып, государственный экспертизаны өткүзүп, өзү бизге ушундай кылып туруп
проект чийип берди экспертизадан. Ошо проект негизинде биз азыр тендер жарыялап, ал тендерден 2 фирма катышкан. Осо Оргтекстрой, общий сметалык баасы 68 миллион болчу наркы. Бул биринчи этаптагы, өзү 8 этапка бөлүнгөн. Бул 10 жылдын ичинде бүтүш керек. 8 этаптын баасы 511 миллион сом. Анан биринчи этап 68 миллион сом болгон. Сметалык баасы наркы. Тендерге жарыялангандан кийин тендерге 2 фирма катышып, Осо Оргтекстрой и Осо Бийиктик деген. Оргтекстрой 66 миллион берген, 65 миллион 800. Бийиктик, Осо Бийиктик деген 62 миллион берген. 62 миллион менен тендердин жыйынтыгы менен ошолор баягы жеңип биринчи орунду алышкан. Эң арзан баа бергендиктен баасы наркын. Ошо менен биз бул Чыңгыз Ордо комплексин октябрда баштадык. Быйылкы жылга бөлүнгөнү 25 миллион бөлүндү. Бүгүнкү күнгө бүтүп аткан жумуш дренаж 430 метр. Анан жерене, арка и водозаборный башня. И биякта амфитеатр болот, терде да суу чыгып кетти, биз кылайык десек. Анан ары жерде дренаж казууга аргасыз болдук. Анан автостоянка. Ошо менен Осо Бийиктик азыр бүгүнкү күнгө куруп атат. Бүгүнкү күнгө аткарылган жумуш 13 миллион 500. Шекер айылынын тургуну Керимсейит Доолбеков Чыңгыз Айтматовдун жакын туугандарынын бири. Андыктан бул айкел боюнча аксакалдын дагы ою маанилүү. Анын айтымында эстелик дал өзүндө болуп жасалган. Бирок эстелик орун алчу комплекстин аталышын өзгөртүп, Чыңгыз ата ордосу деп атаса жакшы болмок. Аталаш тууганыбыз болобуз. Мунун Кимбилдиден таркаганбыз да. Кимбилдиден Айтмат Акчакеден Доолбектен мен болуп атырмын. Мен карыялык сөзүмдө мына Манастын оногу тоонун мунун 70 жылдыгында айтты эле Расул Камчатов. Мунун бир чокусу Манас ата болсо, бир чокусу Чыңгыз ата чокусу болсун деп. Анан эмне айтайын? Айкел боюнча. Анан bunun 90 жылдыгы мына курулуп атат. Аманчылык болсо көрсөк жакшы болмок. Анан ушу комплексти Чыңгыз ата комплекси деп атаса жакшы болмок. Айкелдин алып келипсиңер. Бул туура эле. Мынан чоң болгондон кийин ала анча неткен. Анан өсүн көргөндөй болуп отурумун да. Коомдук укугда айыл башчысы Самар Жунусов билдирүү жасап, курулушу баштаган комплексти саясатсыз, чыр-чатаксыз ынтымак жолу менен бүтүрүп алууну сунуш кылды. Чыңгыз Ордо курулуп баштагандан бери эле абдан бир саясий ызычуу болду. Биздин айылга бизге деген андай ызычуунун кереги жок. Бизге могу жумуш этегине чейин чыгыш керек. Биздин тилегибиз да ошол болчу. Өзүбүздүн депутатыбыз Ырыскелди Байкеге чоң рахмат. Биз айылда моундай көп жаштар менен жыйын өткүзгөндө биз моундай айтабыз да, айылыбыздан жакшы балдарды көтөрөлү өйдө жакка. Ананга кайра түшүмүн алалы депчи. Мынакей Ырыскелди Байкебиз абдан жакшы өзү түшүмүн салып атыр. Азыркы ушу депутат болуп тургандан кезден баштап. Коомдук уктуруунун жыйынтыгында айыл аксакалдары курулуш иштеринин илгерилешин үмүт кылып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Рыскелди Момбековго баталарын беришти. Ырыскелди жолуң шыдыр болсун. Жолдошуң Кыдыр чикең менен Манас атанын арбагы колдоп. Айланайын депутаттык бакылдай бер айланайын. О, мен Аллах акбар. Ошентип Залкардын айкелинин айланасындагы маселени ортого салган элдик талкууда жазуучунун айылдаштары эстеликтин Чыңгыз Ордо комплексинен орун алышын бир добуштан колдошту. Нурсултан Курманбеков, Бакберди Ашубеков, Кара Бура району.